Алып жаткандар үчүн деп курулган эмес. Ал биринчиден мен угушум боюнча бу карантиндеги багы больнойлорго курулган палаткалар экен. Эркектердин жаткан жерлери үстү чатыр болгондуктан чатыр вентиляцияны жаңызбаса түшүп кетет экен. Анан биз аябай ал жерде биз суук экен ичи тоңуп калдык. Биз 20 күн ичинде ошо сууктан бир аз кыйналдык. Тамактары бул жерде эртеме ошо каша берилет. Абетте 2 порция суюк первый и второй блюдо берилет, кечинде второй блюдо берилет, ошол. Сиздер Сахарабада кармалганда элчиликтин өкүлдөрү диаспорадан келип кабар алыштыбы? Биздин корпуска келген жок. Ал жерде бир 8-12 корпус бар экен. 6-чы корпуска кыргыз диаспорасынан келишти. Келип ошол жерде кыргыздарга айтып түшүндүрмө берип кетиптир. Кимдир Украинага согушка кете турган болсо, ал жерден биз силердин данныйыңарды табып